Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан алып келген хабарын вахиди рисаласы менен коомуна баяндаганда кагылышкан пикирлер. Мына ушул нерселерге каршы чыккан. Ошол нерселерди жахилия деп коет арабтарда. Жахилия деген ушу караңгы доордогу Аллахтын китебине, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна каршы чыккан кадамдар, сөздөр, амалдар. Бул бапта болсо аттахакуму алаллах. Мындайча айтканда, Аллах тааламга сунуш катары, ой пикир катары сунуштоолор. Булардын адаттарынан ушундай кадамдар да болгон. Мындайча айтканда, Аллах тааламга сунуш катары берилген. Буйрук келгенде биз уктук, аткарайлы дебестен, мындай болгондо жакшыраак болмок, же мындай эле болбой койсо, эмне үчүн Куран толук бир эле түшүп калган жок, бөлүп түштү деп. Эмне үчүн Мухаммад алейхиссалату вассалам пайгамбар болду, мындан да эле күчтүүрөөк адамдар бар эле го деп. Эмне үчүн биздин уруубузда ушундай көзгө басар адамыбыз бар эле, ошол адам Абу Бакыр болгон жок, халифа болгон жок деп Аллах таалам бөлүп жазып койгон тагдырларга каршы чыгып ачык айтпаса да, бирок сунуш катары мындай кылганда тигиндей болмок деп Аллахка адепсиз каяша сөздөрдү айтуусу. Ошонун бири Зухруф сүрөсүнүн 31-аятында лаула нуззила хадал Кур'ану аля рожулин минал кариятайни азин. Канайм ушул Куран эки айылдагы улуу кишилерге түшкөнүндө деген сөзү. Болбосо Аллах таалам билет да кимге рисаланы түшүрсө ошол адам ылайыктуу, ким ошол пайгамбарчылыкты алып кете алат. Аллах таалам ал билүүчү, даанышман зат, өзүнүн билими менен түшүрдү. А булар болсо пайгамбарчылыкты бул адам аткарса эмне болмок деп. Аллах таалам билет Куранды 23 жыл бою түшүрүүсүндө даанышмандык бар, жакшылык бар адамдар болгон. Эгер ал жерде буйруктар баары бир убакта түшкөндө адамдарга оор болмок да. Бирок ошентсе дагы лаула нуззила алейхил Кур'ану жумлатан вахида. Канайм бул Куран бир эле сөз болуп толугу менен түшүп калбайт беле деп ошондой кесир сөздөрдү сунуш катары айтып жүрө берген. Бирок ошондой болсо дагы Аллах таалам булардын ар бир айткандарына жооп катары аяттарды дагы түшүрүп турган. Мисалы Куранды 23 жыл бою бөлүк болуп түшүп аткан Фуркон сүрөсүнүн 32-33 аятында Аллах таалам кадалика линусаббита бихи фуадак варатталнаху тартила. Биз сенин жүрөгүңдү бекемдеш үчүн Куранды бир мындай кыраат менен, тартип менен кооз кылып окутуп силерге ва Кур'анан таракнаху литақрауху алан нас аля мукс ва наззалнаху танзила. Жана ошондой эле Куранды бөлүк кылып жүргөнүбүз сен адамдарга окуп беришиң үчүн, баяндап беришиң үчүн бөлүк кылып да түшүрдүк. Жүрөгүңдү бекемдеш үчүн дагы деген жоопторду берген. Мындайча айтканда, адамга буйруктар, амалдар этап менен, даражасы менен, абал менен, заманы менен, акырындык менен Алла таалам акыбалга жараша, абалга жараша аяттарды, хикматтарды, буйруктарды түшүрүп 23 жыл дегенде түшүрүп бүтүргөн. Булар болсо Аллахка бир сунушту айтат, пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир сунушту айтат. Жанагы адам бир ишти кылгызы келбегенде ар сөздүн башын бир сүйлөп, каяша айтып, кээ бир жалкоо балдарды эле байкасаңыздар, мындай кылсам эмне болмок, анан муну кылбай эле койсок эмне болот деле деген сыяктуу кылып, ошентип жахилияда дагы буйруктар менен ойношуп, Аллахка ар сөздүн башын бир айтып, пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир айтып жүрө беришкен. Ал эми чынчыл адам Аллахка, пайгамбар алейхиссалату вассаламга моюн сунган адам уктук, баш ийдик деп Аллах таалам Куранда айткандай: "Я аюхаллазина аману", о Аллахка ыйман келтиргендер, ла туқаддиму байна ядайиллахи ва расулих. Силер Аллахтан жана Аллахтын элчисинен оозуп сүйлөбөгүлө. Оозуп алардан өзүңөрдүн оюңарды өйдө койбогула. Ар кандай пикириң болобу, оюң болобу, сөзүң болобу, кадамың болобу, оозуп булардан өйдө койбогула деген. Уктук, баш ийдик деген. Мына мусулмандардын, момундардын абалы ушундай болгон. Караңгычылыктагы каяша айткан адамдардын сөздөрү жанагы жогоруда айткандай болгон. Жана ошондой эле дагы бир булардын жахилиядан буга чейинки бир бөлүктөрдө келтирсе дагы баса белгилеп айтканы себеби жахилияда ушул нерсе өтө таанымал болуп, таркалып, канча деген колунда бар адамдар ушул нерсенин артынан дагы жакшылыктан алыстап, жамандык кетип калышкан. Ошон үчүн кайра
белгилегени да ошол деп мен түшүндүм. Мындайча айтканда бул бөлүмдө кедейлерди, жакырларды жек көрүп, аларды кемсинтип жийиркениши. Анам сүрөсүндө 52 аятында да Аллах таалам айтат: аларды куубагын, жаныңдан кетирбегин. Себеби ал кедей кембагал эртеси да кечи дагы Аллах тааламды эстеп дуа кылып турушат. Меккенин мушриктери пайгамбар алейхиссалату вассалам менен келип сүйлөшүү жүргүзөбүз. Сен менен бир кепке келеличи. Эгерде сен бизди ынандыра турган болсоң, көп жакшылыктар болот. Биз коомубузга да үндөйбүз, баяндайбыз деген бир сөздөрдү айтып келген. Анан ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанында отурган кедей кембагалдарды көрүп, бир эле сунушубуз сен менен отуралы, кепке сөзгө келип. Бирок бир шартыбыз бар. Могу кедей кембагалдардын баардыгын айлана чөйрөңөн алыстатчы. Биз өзүнчө жеке отурайлы. Бизге ылайык келбейт сен менен отурган кезде булардын да жаныбызда отурганы деп, аларды кемсинтип, жийиркенип, ылдый караганы. Анан Аллах тааламдан ушу аят түшкөн. Акыйкатта алар каалайбы, каалабайбы, кедей кембагалдарды сен куубагын, жаныңан айдабагын. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам бир ойго да келген деп айтылат. Кандай ой? Эми чын эле булар жакшылыкты каалай турган болсо, мен жан жөкөлөрүм айтып турам. Бул жакта болуп турсаңар, мен сүйлөшүп кепке тартайын буларды деген баягы алардын ыйманга келип калышына, жакшы жолго түшүп калышына аракет кылайын деген эле ой болгон. Бирок ошондо да Аллах таалам аят түшүргөн. Жок, сен аларды кетирбегин. Булар деген Аллах тааламдын жүзүн каалап, ыраазылыгын каалаган адамдар. Ал эми тигилер болсо көкпеттенип, өжөлөнүп, текеберленип отурушат, ар сөздүн башын бир сүйлөп, алар залымдыр. Алар чындыгында сени жалганга чыгарган жок. Алардын ичиндеги көрө албастык, ичи тарлык, ар кандай оорлардын артынан ар сөздүн башын бир сүйлөп, ошентип алыстап атат деп канча деген аяттарда баяндап, пайгамбар алейхиссалату вассаламды тыйган. Анан мушриктердин жүрөктөрү карайганда мына ушундай сөздү айткан. Qulu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Эй Мухаммад, кантип сага биз моюн сунуп, баш ийип, ыйман келтиребиз? Сенин жаныңдагы адамдар бүт кедей кембагалдар го деп. Бул сөздү Мухаммад алейхиссалату вассаламга эле эмес, көп пайгамбарлардын жанындагы жан жөкөлөрдү көргөндө, ошол капырлар, ошол Фираун, Нух пайгамбардын доорундагы бай манаптар ушу сөздөрдү айтып, пайгамбардын алтын кептерин, жакшы кептерин, жан дүйнөсүн куткарып кала турган кептеринен каяктагы бир жүрөктөрүндөгү текеберчиликтин айынан бир кедей кембагалдарды алыстатып отуруп, бактылуу жашоосунан кур калышты. Жана дагы Аллах таалам Куранда айтат: "Ва кадалика фатанна ба'дахум би ба'д". Жана ошондой эле кээ бир адамдарды биз мына сынадык, ушундай кылып. Алар ушинтип айтышты: "Аха ула иманаллаху алейхи мин байнина". Эгер булар пайгамбар болсо, ушулар жан жөкөр болгоба, татыктуу болуп калыптырбы? Биз го коомдун аттуу баштуулары, акылдуулары. Эгер жакшылык келсе, биз биринчи алат элек. Эмнеге бул кедей кембагалдар келип алды деп алардан жүз бурушкан дейт. Ал эми Аллах таалам билүүчү го. Ким Аллахка кайтат? Канча деген аяттар түшкөн. Аллах сактасын, эми бул нерсе да ушу жашообузда болушу мүмкүн. Ар кандай жакшылыктын үстүндө болуп калабыз. Бийликте, чоң вазыйпада, байлыкта, жол туугандарыңыздын арасынан деле жөнөкөй адамдарды көрөсүз. Анан ошол жерден бой көтөрүп, даражаңыз чоң чыгар, эме катары жашыңыз менен, же байлыгыңыз менен, же бир иштеген жериңиз менен ушундай ойлонуп алып, анан акыйкат келген адамдардан алыстап, алар эми мен теңимдеги адамдар эмес. Бар ушундай адамдар, субханалла, бай болуп алып, мен ошондой байлык деңгээлдеги адам мага дават кылса угат элем. Же бир чоң жумушта отуруп алып, ошондой деңгээлде адам мага сүйлөсө, бир кеби кеп болмок эле деп, ушундай абал тил менен, мамилеси менен алып барган адамдар бар. Шордуу, кордуу адамдар. Мына ушу жахилиянын бир сүрөттөрү. Ошентип өзүнүн жанын куткаруучу, түбөлүк калуучу бакытынан айрылган, алыстаган адамдар. Андан кийинки жахилиянын кадамдарынан Аллахка ыйман келтирип, пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчиген адамдарды эмне деп айыптаган билесиздерби? Булар чын ыхласы менен ыйман келтирген жок. Буларга Аллахтын деле кереги жок. Буларга пайгамбар алейхиссалату вассаламдын деле ээрчиштин кереги жок. Эмне керек булар десе, булар дүйнөнү каалашып атат деген. Дүйнөнү каалашып, мына ошондой кадамдарга барышты. Жахилияда баягы кедей кембагалдарды ушинтип айыптаган. Эми булардын Кудайдан жөө качкан адамдар, кылар иши жок, салган кушу жок. Эмне кылмак эле? Ошентип эстейт да, акыр барып бир Кудайдан бир жакшылыкты сурагысы келет, же пайгамбарга ээрчип эптеп бир олжо-болжо кыйлынып, байып кетишти көздөгөн деп. Канча деген пайгамбарлар келсе дагы, ошого каршы турган капырлар, зөкүрлөр, залымдар ушу сөздөрдү да айткан. Мисалы, Муса алейхиссаламга, Харунга Фираун
мындай деген: "Ватакуна лакумал кибрияу фил ард". Ей, Муса, Харун, эмне сен пайгамбармын деп адамдарды өзүңө чакырып, жер бетинде бой көтөрүп жүргүңөр келеби экөөңөр деген. Бул Фиравун өзүндөгү бузук ойду, бой көтөрүп жүрүп, эми булардын баары ыйман келтирип, Мусага ээрчип кетсе, мен калып калат турбаймынбы, ээрчилби деген сөздү айткан. Ошондой эле Меккенин мушриктери да бул Мухаммад деген жөн эле адам катары эле базарда кыдырып жүргөн эле ара үстө өскөн эле бир жаш бала эле го. Бул болгону эле силерге ушул пайгамбарчылыгы менен башчы болуп алгысы бар, элге көрүнгүсү бар деп, керек болсо пайгамбарларды дагы байлыкка, мансапка жетип алгысы бар, адамдарды башкаргысы бар, жер бетиндеги байлыктарга колдонгусу бар деген сөздөрү менен айыптаган. Ал эми аны ээрчип жүргөндөрдү болсо, ушул ыйманы менен көргөзүп, эптеп дуа кылып, Кудайдан сурамыш болуп, буларга бейиштин деле кереги жок, тозоктон кутулуштун деле кереги жок. Булар эптеп-септеп курсагын тойгузуп, ушул ыймандын артынан байып кеткиси бар деп айыптаган. Аллах сактасын. Болбосо Аллах таалам баяндап берген: "Юридуна важха". Булар Аллах тааланын ыраазылыгын каалап келишти ыйманга. Тозоктон коркуп, бейишти үмүт кылып, Аллахтын ыраазылыгынан үмүт кылып келишти десе, бай манаптар жогоруда айтканыбыздай кылып айыптады. Мына ошондой эле бүгүнкү күндө да кээ бир жүрөгү бузук адамдар, намаз окуп жүргөн адамдарды эми кылар иши жок, салган кушу жок, эптеп жүрөт. Эми намаз окуганда эмне кылат? Бизге окшогон жоопкерчилик иштерди кылып жүрсө башкача болот эле дегендей кылып дагы айрым намаз окуп жүргөндөрдү, булардын ою акырет эмес, эптеп-септеп мунун артынан бир молдо болуп же намаз окуп, эптеп дем салып, бир белекет кылып иши кылып, ушул жактан бир байлыкка илешип калам деп ойлошот. Же намаз окуп, дүйнөгө жетип алайын деп эле окуп алды. Эртең дүйнөгө жетип алса, кайра эле намазын таштап салат булар деп айтып жүргөндөрдү эле угуп келебиз ушул күндө. Бул мурунку караңгы адамдардан калган мурастар да. Аттары эле башка болбосо, жүрөгү ооругандайын ошентип ар кандай айып сөздөрдү айта берет. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде, эми бул жахилиянын даражалары бар да, даражалары бар. Айтпадыкпы, сөздөр, амалдар, кадамдар, абалдар, ар кандай түрлөрү көп. Кээ бир карама каршы чыккан нерселер, капырчылык жолу бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жеке каршы чыккандары бар. Тыкыр акыретке ишенбеген каршылыктар бар. Бул бөлүктө мына шейх келтирет. Усулул ыйманга дагы булар арасынан чыккандар бар. Усул ыйман, ыймандын негиздерине капырчылык келтирген. Мисалы, айрымдар периштелерге да келтирет. Периште деген бул иллюзия, мындай эле бир нур, мындай бир көзгө көрүнбөгөн, жаны жок эле бир белекет. Периште деген ар ким аны сүрөт, акыры барып келип периште деген бул жок дегенге чейин барышкан. Айрымдары болсо пайгамбарларга капырчылык кылдырышты, жана моюн сунбай, ишенбей, ар кандай сөздөргө айыптагандай, бийлик каалап атат, муну каалап атат, тигини каалап атат деп. Айрымдары болсо китептерге капырчылык кылышты. Мисалы, Аллахтан түшкөн Куранга, Инжилге, Тооратка ар бир доордо чыгып, ошол нерселерге каршы чыкты. Айрымдары болсо мындайча айтканда баш тартып, тоң моюндук кылып каршы чыкты Аллахтан келген кабарларга. Аллахтан келген кабарлар деген бүт бул вахий кабарлар. Куранда келсе мейли, акылына сыйса кабыл кылган, акылына сыйбаса кабыл кылбай каршы чыккан. Ой, ушу кантип эле болсун деп. Айрымдары болсо акырет күнгө капырчылык кылган, өлгөндөн биз тирилбейбиз деп. Айрымдары болсо Аллахка жолугууну дагы жалганга чыгарган. Аллахка жолугуу деген бар, ушундай сен Аллахка жолугасың, акырет деген бар десе, жок, ким көрүп келиптир аны. Алла кээде намаз окуган адамдардан угуп таң калдык да, ошондой ооздарынан чыгып кетишет экенде. Көрүп келгендей сүйлөйт экен го деп. Мусулман адам худан лил муттакин. Бул Куран, сүннөт, хидаят, таква, Аллахка жакындайм деген адамдарга бул нур. Кимдер десе, бул алладина юминуна бил гайб. Ошол көзү менен көрбөй ыйман келтирген адамдарга, намазды тургузгандарга деп Алла таала мактаган. Ошо гойбко ишенгенибиз үчүн биз момунбуз. Анан көрүп туруп ишенсең, анда бул жашоодогу сыноо, суть жашоо жоголду, анда болду. Эң негизгиси Алла таалам бул дүйнөгө жараткандыгы, өзүнүн көрүнбөй тургандыгы, ошентип периштелерге, китептерге, пайгамбарларга, акырет күнгө, ошон үчүн ыймандын негиздери деди. Эгер булар жоголсо, кереги жок анда намаз окуп, кереги жок орозо тутуп, кереги жок умра кылып, кереги жок жакшы амалдарды кылып, соопта үмүт кылып кереги жок. Анда болду, талкаланды, эч нерсе жок анда. Периштелер жоголсо, пайгамбарлар жоголсо, Аллахтан келген кабарлар жоголо турган болсо, акырет күн жоголо турган болсо, анда айрымдар болсо, эми писат на писат кыла берейли, анан бар болуп калсачы, бар болуп калса чатак болбосун, кыла берейли. Бул шек, Алла сактасын. Айрымдар болсо
кээ бир кабарлар келет да. Тозоктун кабарларын пайгамбар алейхиссалату вассалам миғражга барганда көрүп келген, бейишти көрүп келген, акылына сыйбайт. Мындай бир шек менен карап, "Вама янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха". Аллах таала айтат, ал мындай бир акылына, оюна келген эле сөздү сүйлөй бербейт. Аллахтан келген кабарды ачык айкын билип туруп баяндап кабарлайт. Караңгы доордо ыймандан ырык кеткени мына ушул усул ыймандарга дагы ыйман келтирбей өтүп кетти. Азыр менин угушум боюнча Аллах сактасын, ошондойдордун четери башталыптыр. Мындай атеизмдин кайрада бир бурчтарынан чыгып, жумага барып коюп жүргөндөр деле ыйманга каршы сөздөрдү сүйлөп, субханалла, биздин акылыбыз чектелүү да. Көзүбүз кандай чектелүү болсо, көргөндө кулачы бар өзү. Андан ары көрбөйт. Керек болсо ушундай барып көздүн кулачы кандай алсырап кээде ачкичен болуп калып атпайбы? Акыл дагы ошентип өзүнүн ченеми, өлчөмү бар. Келген вахийнин баардыгы акылыбызга бата бербейт. Биз ошону ыйман келтиребиз, акылыбыз жетпесе дагы. Эгер ошол ачык айкын аяттагы же хадисте келген баян боло турган болсо. Андан кийинки дагы бөлүктөрүндө шейх келтириптир. Элчилер алып келген кабарлардын ишенебиз дейткен дагы айрымдарын жалганга чыгарат экен. Айрымдарын, биз баарын чыгарган жокпуз, айрымдарын дейткен. Аллах таала булардын баарын капыр деген. Улаикаллазина кафару би аяти роббихим ва лиқай. Булар Аллахка жолугуга капыр болгон адамдар деген. Айрымдары болсо кыямат күн дедик, Малик яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы дегенге дагы жалганга чыгарган. Айрымдары болсо ла байун фихи вала хулла вала шафаа деген ал жерде соода сатык деген жок, кыямат кайымда сурак күнү болуп атканда. Жана достук да жок ал күндө. Жана сага шапаат да жок ал күндө деген аят бар. Мындай айтканда, ошол күндө соогуң жетпей калдыр деп бирөөдөн бир нерсе сатып алып бул күндөгү дейт. Же сен досум эле деп бир нерседен убактылуу сурап албайсың соогуң жеткирип дейт. Же ал күндө сен мага шапаат кыла койчу деп Аллахтын уруксаты жок, ыраазычылыгы жок эле андан барып шапаат ала албайсың деген сөз. Ошолорду да булар жокко чыгарган. Анан эми муну айта берсе бөлүктөрү көп. Эң аягы барып туруп жеткен жахилияда эмне деген Анам сүрөсү 29-аятта "Вакалу ин хия илля хаятуна дуnya". Бул такыр уже болбой калды да, Аллах сактасын. Эч нерсе пайда бербейт. Мындай түшүнүктүү адам эч нерсе кылбай эле жүрө бере турган адам да. Эч пайда бербейт. Эмне деди? Ушул дүйнө эле болду. Башка дүйнө жок деген. Келдиң, жаралдың бул дүйнөгө бир жолу болду. Андан ары жок болуп кетесиң деген. Эч кандай тараза жок, эч кандай сооп, бейиш жок, тозок жок. Эч нерсе жок. Бул дүйнөгө келдиң, жырга жаша, каалаганын кыл, ушул сага шанс. Андан ары биз уктайбыз, жок болобуз, кайтып келбейбиз деген. Бул толук уже. Биз жаңы бөлүк айтыксак, эми бул жерде дагы бир бөлүк болгон. Бардыгын жок кылган да, Аллах сактасын. Кээ бирине ишенебиз, кээ бирине ишенбейбиз деп акылды болгон. Толук ишен Аллахка жолугу бар, бирок бейиш жок. Бизди кайра жок кылат десе. Аллах таалам Куранда айтат: "Кул хал нунаббикум бил ахсарина амалан". Эй Мухаммад, айткын, мен силерге баяндап кабарлап берейинби? Чыныгы утулуучулар амалдары менен, бирок умуктулуучуларды айтып берейинби дейт. Алладина долла са'юхум фил хаяти дуnya. Алардын бул дүйнөдөгү кылган аракеттерин баарды жоголду. Ohum яхсабун аннахум юхсинуна суна. Ошондой болсо да алар кыйраткандай бир иш кылдык деп ойлошуп үмүт кылышат. Улаикалладина кафару би аяти роббихим ва лиqaih. Бирок алар чындыгында Аллахка, Роббисине капыр болушту булар. Фахабитат а'малухум. Алардын амалдары күйүп жок болду ошондой эле. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Кыямат күнү келгенде аларды сооп, жакшылык амал деп эч кандай таразага тартпайбыз дейт. Себеби ошо эсеп кысап күнгө баарын ишем келип туруп, эсеп кысапка жок дейт. Аллах бар дейиш мүмкүн. Бирок жакшылыкты эмне үчүн кыласыз? Жакшылык кылсаң Кудай сага жакшылыкты бере берет экен. Бирок акыретте эмес, бул дүйнөдө эле берет болду. Жакшылыкка жакшылык. Ошон үчүн мен жакшылыкты кыла берем. Кудайдан үмүт кыла берем, бирок акырет деп мен көздөбөйм дейт кээ бирөө. Мына ушундай. Аллах сактасын. Бул чоң негиздери да куфурчулуктун, ыймандын чоң негиздерине каршы болгондогу жахилияттар. Андан кийинки бөлүктө дагы бул жахилиянын кылык жоруктарынан акыйкатка чакырган адамдарга душманчылык кылуу. Ошолорду көргөндө жиркенип эмес, кыжыры келип, каны кайнап, колдорунан келсе өлтүрүп коюшканга аракет кылган. Колдорунан келбей бийлик баштарына барып каралап, ай бул сенин бийлигиңди тартып алайын деп атат, сенин креслоңо буласылайын деп атат. Бул адамдарды көп жөн эле топтоп жүргөн жери жок. Бул акыр сага чабуул кылайын деп атат деп
Бул жахилияда ошондой болсо дагы ушулардын жолун жолдоп канча деген мусулмандардын арасынан да бидатчылар дагы өздөрүнүн жалганын коргоп, чындыкка чакыргандарды айрымдарын камап, айрымдарын жалган жалаа менен өлтүртүп, колунан келбесе башчылар менен же душмандар адамдарды жалдап болсо дагы оозун жапканга. Себеби булар билген да далил менен, баян менен талашып тартыша албарын. Анан ошентип наданчылык менен, караңгылык менен кээ бир адамдардын жашоосунда байкасаңыздар, мындай бир көзгө келбеген күчкө салып, надандыкка салып, зулумдук жол менен өчүн алгандар бар да. Кызыл кандуулук калтырып. Мына ошондой сүрөттөр да. Мурунку яһудтардан дагы пайгамбарлар келгенде ачык айкын баяндап берип койсо, алар эмне кылган? Өлтүрүп салган. Ошон үчүн жөөттөрдүн эң көп пайгамбарды өлтүргөн коом катары танылган. Инналлазина якфуруна би аятилла. Аллахтын аяттарында капыр болгондор, ояктулуна набиин би гойри хак. Алар пайгамбарларды өлтүрүштү. Эч бир акысыз эле. Ояктулуна аллазина я'муруна бил кист. Пайгамбарды өлтүрүп эле токтоп калган жок. Андан кийин пайгамбарлардын мураскорлорун жакшылыкка чакырып, адилеттүүлүккө, акыйкатка чакырып жүргөндөрдү да өлтүрүп баштады. Фабашширхум би адабин алим. Аларга кабарлап койгон жанчыдагы азап бар дейт. Шейх Солих Фаузан хафизахулла ушул аятка комментарий берип, ошондой эле жакшылыкка чакырып жүргөн адамдарга жолтоо болгондор, тоскоол болгондор, жолун тоскондор, мурунку адамдар кандай жакшылыкка чакыргандарды өлтүргөндөй эле бүгүнкү күндө да ошентип жолтоо болгондор ошонун бир бөлүгү бар дейт. Жакшылыкка чакырып, жамандыкка тыйгандарды ушактап, жөн эле зулумдук сөздөр менен айыптап, аларга зыян берип, даватын тоскондор, башка бирөөлөргө каралап жамандап, жакшылыкта уктурбай койгондор, баардыгы ушулардан бир насиби бар адамдар дейт. Алла сактасын. Мындай чыкканда ушул кылыктагы адамдар, Алла таалам баяндап кеткен адамдардын кылыктарынан жахилия. Ошон үчүн жахилиянын мындай бир чоң негиздери бар. Ортосу бар, бутагы бар, бөлүнүп кете берет. Анан жүрөк каралай берсе, бул өсүп, өнүгүп, өрчүп барып капкара жүрөк болот. Капкара жүрөк болгондон кийин жакшылыкты тааныбайт, жамандыкты чамбайт. Эмне жамандыкты көрсө жүрөгүнө жагат, балким. Эмне жакшылыкты көрсө ал балким кыжыры келет. Жахилиядагы каршы болгон туура эмес адамдарынан пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы турган бул нерсеге Аллахка иман келтирип ишенгендин ордуна ишенсе дагы айрымдар, бирок ошол эле кезде сыйкырчылык, Аллахка кандай иман келтирсе, сыйкырчылыкка да ошондой ишенген. Аллахка кандай иман, шайтанга да ошондой баш ийген. Жана чектен чыгып кете турган, Аллахка каршы боло турган кадамдарга баш ийишкен. Мына ушул нерсе менен дагы таанымал болгон. Алам тара илаллазина уту насибан минал китаби ю'минуна бил жибти ва тагут. Эй Мухаммад, сен карачы дейт. Мурункулардан китеп ээлеринен, бирок китеп ээлеринен дегенде берди кимдерди айтып атат? Ошо Торат ээлери, Инжил ээлери, Аллахтан түшкөн китептерди билип туруп, ю'минуна бил жибт ва тагут. Жана сыйкырчылыкка, шайтанга, Аллахтан баш ие турган нерсеге каршы тура турган нерселерге ишенип алгандарды карачы дейт. Жана бул аяттагы Шейх Солих Фаузан хафизахулла баяндап айтат, бул аяттын дагы бир түшүшүнүн себептеринен Мединада пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединага көчүп барганда ал жерде яһудтар да болгон. Ал кезде Меккенин ачылышы боло элек эле, мусулмандар менен Меккенин мушриктеринде согуш жүрүп турган заман эле. Айрым башка уруулар, айрымдары мушриктерди колдосо, айрымдары акырын пайгамбар алейхиссалату вассалам исламды кабыл алып түшүнүп турган заманда яһудтар менен пайгамбар алейхиссалату вассалам ортосунда келишим болгон. Ал кандай келишим эле? Эми ушул Мадинада баарыбыз бир жерде жашап аткандан кийин, эгер Мадинага душмандар келе турган болсо, баарыбыз бир коргойбуз. Мындайча айтканда, яһудтар Меккенин мушриктерине кошулуп алып, же ислам душмандарына кошулуп алып туруп, Мадинага бирге чабуул жасабайт деп келишим бар эле да. Бирок ошондой келишим болуп турса дагы, бул яһудтар карабайсыздар эми ушундай келишимге так турбаган коом катары таанылгандыктан Меккенин мушриктерине барып жолуккан. Кандай дейсиңер? Урууларыңар болсо, күч болсо, бул кайрадан бир чабуул жасабайлыбы бул Мухаммадка алейхиссалату вассалам. Жана Меккенин мушриктери да ошону карап байкап турушкан да, ар кандай өздөрүнүн шпиондорун жөнөтүп, кантип күч топтойбуз, кантип Мадинага барып пайгамбар менен согушуп, буларды талкалайбыз деп. Анан ошондо Меккенин мушриктери мындай сөздөр болгон. Мынтип сураган да: "Эй яһудтар, жөөттөр, эми силерде бул Тораттан кабар бар. Болбой эле силер Муса пайгамбарды ээрчип келаткан, ошонун жолун жолдойбуз деген адамдарсыңар.
Эми айтчы деген. Биз акыйкаттабызбы же Мухаммад акыйкаттабы деген. Ушинтип сураган да. Айтчы, биз болсо конокторду сыйлайбыз. Туугандар менен алаканы улайбыз. Ажылыкка келген адамдарды сыйлайбыз. Ал эми Мухаммадчы? Мухаммад биз ушу келгенден бери эч жакшылык көрбөдүк бул адамдан. Бул пайгамбармын деп келгенден баштап биздин сыйынган буттарыбызды тилдеп, жамандап, туура эмес деди. Динибизди дагы айыптады. Ата бабаларыбыз алып келген диндин баарын туура эмес деди. Алакаларыбызды бузду. Ушинтип Меккеде мушрик мусулман болуп согуштук. Канча туугандар бөлүнүп жарылдык. Буга чейин тынч эле жашынакай келдик элек. Эми айтчы силер, биз акыйкаттабызбы же бул Мухаммад акыйкаттабы деген да. Муну ким сурап атат? Меккенин мушриктери ушинтип сурап атат. Эми булардын наданын карабайсыздарбы? Субханалла. Жөөттөрдө бул кабар болгон да, ачык билген Мухаммад алейхиссалату вассалам акыркы келген пайгамбар экенин, буларда кабар бар экенин, буларда өздөрүнүн балдарын кандай билсе, пайгамбар алейхиссалату вассалам так ошондой пайгамбар экенин билип турса дагы, Меккенин мушриктери анык ачык айкын адашууда экенин билип турса дагы, ушул сөздөрдү укканда эмне деген? Жок, силер акыйкаттасыңар деген да. Андай болсо силер акыйкаттасыңар деген. Бирок мындай үстүрттөн караганда алар эмне кылган? Мединага келип алып, кайра 200 үйлөнүп, "Эй Мухаммад, биз сени менен келишим бар. Биз сени мененбиз. Сыртында пайгамбар менен келишим биргедей көрүнгөн, бирок ички дүйнөсүндө кабырлар менен бирбиз. Силер турасыңар" деген. Ошондо бул ушул аят түшкөн. Алам тара илаллазина уту насиба минал китаб. Эй Мухаммад, карачы, китеп ээлеринен аларда кабар болуп туруп, кантип булар Аллахтан башка нерсеге сыйынып, ошолорго ишенип, жана мушриктерге, сыйкырга ишенип, шайтанга ишенди мушриктердин жолуна. Ва якулуна лиллазина кафару хаула ахда миналлазина аману сабила. Акыры барып эмне деп айтышты? Капыр болгондорго ыймандууларга караганда булар түз жолдо деп коюшту дейт. Ыймандууларга караганда жана мушриктерди туура жолдо деп койду. Ошолор менен келишим кылып, мусулмандарды алсыратыш үчүн. Эми бүгүнкү күндө кээ бир мен мусулманмын, момунмун деп алып, сыртынан мусулман, момун, намазы бар, ушундай формада көрүнүп, мен Мухаммад алейхиссалату вассаламдын үммөтүнөмүн дейт дагы канча адамдар сыйкырчылыкка ишенет. Төлгө аштырат барып. Бул каршы го ыйманга. Бул Мухаммад алейхиссалату вассалам жолуна каршы го. Десең деле моюн сунбай, мен биягында тиягында алып кете берем. Бул адам билген жокпу бул экөө бири-бирине карама каршы экенин. Же сен сыйкыр менен кет бирөдөлө. Сенде ыймандын ысы да калбайт. Же сен ыйман менен кет. Сыйкыр да калбайт сенде эч кандай. Бул экөө карама каршы. От менен суудай. Мына ошондой кадамдарды кылганда жөөттөр. Бир туруп бияктан ыйман келтирет дейт, бияктан келип шайтанга баш ийип, шайтанга ыйман келтирип, жиндердин, сыйкырлардын кадамдарын кылышкан. Бирок ушунун баарын алып барышка эмне болду деп баягы эле текеберчилик, баягы эле көрө албастык, баягы эле душмандык. Адамдын напси ушундай бир Аллах сактасын, бир насиби берилбей, бир нерседен кур калып калса ушундай өчөшөт экен. Керек болсо өзүнө келе турган жакшылыктан да кур калат экен да. Кереги жок мага бул жакшылыкты депчи. Биз Мысырда окуп жүргөндө ушул эсимде бар эле, Шейх Расан айтып калат да, ушундай көрө албастык деген өтө бир адамдын мындай бир акылына сыйбаган, өзүнө да бир пайда келтирбеген кадамга алып барат депчи. Бирөө келип жалап кылыптыр да. Бир эле уюбуз, бир эле бадага жөнөтөбүз. Анын сүтү көп берет, биздики такыр бербейт. Анан сен эмнени каалайсың деп айтып отурса, акыры оор айтты да, мунун да ую болбосун, биздин да ую болбосун депчи. Мындай өзүнө да ыраа көрбөйт, башкага да ыраа көрбөйт. Өзү да куруп, башканы да куруткусу келет. Ошон үчүн баягы ич тарлык көрө албастык бул от сыяктуу. От бир нерсени калтырабы, өзү да күйүп жок болот, башканы да күйгүзөт. Ошондой эле ич тарлык көрө албаса адам, ушундай ыплас болот, эч нерсени ыраа көрбөйт. Акыры бар өзүнө да ыраа көрбөйт. Менде да жок болсун, буда да жок болсун болду. Баарыбызга буйрубасын. Аллах сактасын. Мына булар ушинтип пайгамбар жакпай калды, ынабай калды, көрө албас болду, ич тар болду. Эптеп жок кылыштын айласынан таап, бүт кадамдарга барган. Өздөрүнө зыян болсо да. Дагы бир булардын кадамдарынан мушриктердин динин мусулмандардын динине караганда артыгыраак көрүү. Жаңа жогоруда да айттык го биз, яхудтардан суралганда мушриктердин динин туура деп койгондугун. Шейх айтат, бул бөлүмдө ар бир мусулман адам, же ар бир адам эгерде капырчылыктагы жолду, же мушриктердин динин кайсы бир
өкүмдөрүн мусулмандардын арасында жакшы экен бул. Ушундай эле бизде болсо, же ошого теңеп, же болбосо ошону бириктирейин деп келгиле. Яхудтар дагы, насаралар дагы, ислам дагы дос болойлу. Бири-бирибизди катаны айтпайлы, биригейли. Эмнеге дегенде булардын баардыгы асмандан түшкөн китептер да. Яхудтар деле ошо Мусаны ээрчиген адамдар. Христиандар деле Исаны ээрчиген адамдар. Ислам деле Мухаммад алейхиссалату вассалам ээрчиген адамдар. Баары эле асмандан түшкөн китепти ээрчиген адамдар экен. Бири-бирибизди айыптабайлы, кемчиликтерибизди жашырып жүрө берели. Теңегиси келгендер бар. Бириктиргиси келген адамдар бар. Кызматташайлы ушу менен депчи, Аллах сактасын. Эң чоң адашуу. Эч убакта чындык менен жалган бирикпейт. Чындык менен жалган достошпойт, биригишпейт, кызматташпайт. Кантип биригет Алланын алатына калган адамдар? Кантип биригет Аллахты айыптап, баласы бар, аялы бар деп Аллах тааламга кемчилик нерселерди, Аллахтын каарына келе турган нерселерди айтып аткан адамдар менен кантип ислам биригет? Бирок ошондой болсо да бүгүнкү күндө адашкан исламга чакыруучулар бар. Ушундай кептерди айтып адамдарга жар салгандар. Ошолор менен достошууну каалагандар. Ар кандай кооз аттарды айтып, толеранттуулук, кызматташуу, бири-бирибизге көз жумайлы, антпесек чоң ийгиликтер ишке ашпайт. Мындай тигиндей деп туруп, исламдын чоң усулдарын кулаткысы келгендер бар. Аллах сактасын. Кызыкчылыктар бар, жакшылыктар бар келечекте. Ошон үчүн муну таштап турайлы. Кое тур сен ыйманды муну дебей тур, биякта ашкандан анан бүт ыйманды аткара беребиз, тигинди аткара беребиз. Ошон үчүн бул масаил жахилия деген ошо караңгы доордогу капырчылыктын түрлөрү, туура эмес кадамдар. Кантип булар Аллахтын каарына түшүп калды? Кантип алар адашты? Ошону бир дыкат так билип алсак, ошол жолдо кайрадан басып албайын, түшүп албайын деп. Себеби адам заты бир эле да, мурункулар менен баардыгы ошол эле кызганыч. Адам алейхиссалам жаралганда эле баласы кызганыч менен, көрө албастык менен Кабил Хабил өлтүрдү бири-бирин. Жаралганда эле мына. Эми ушунгө чейин кызганыч келет. Канча деген адамдар кызганычтын айынан бири-бирин өлтүрүп келет. Бири-бирин талкалап келет, бири-бирин жамандап келет. Аты эле башка болгон болсо, баягы эле залым, көрө албас адамдар уланып келет. Ошон үчүн бул деле капырчылык деле, бул караңгы доордо деп айткан менен минтип ойлобойлу. Азыр цивилизация заманы, анан ошол таш доордо же илгерки мушриктердин заманын айтып бизге эмне кереги бар? Азыр өнүккөн заманда, өнүккөн менен баягы техникаң өнүккөн болсо, мээң, жүрөгүң ошол эле адамдар болду. Ошол эле кылыктары адамдарда. Ошол эле жүрөк оорулар. Ошол эле адамдагы баягы жакшы сапаты да бар, жаман сапаты да бар. Бул нерсени билбесек, өткөндү билбесек, кайра эле ошол катага түшөрөбүз. Ошондон биз жамандыкты билебиз, ошодон арылууну каалайбыз. Жакшылыкты үйрөнөбүз, ошону эргешип аткарууну каалайбыз. Мусулман адам дайым ушул нерседе кылдат мамиле кылыш керек. Аракеттин үстүндө жүрүш керек, үйрөнүш керек. Умар ибн Хаттаб айткандай, кимде-ким жахилияны билбесе, ал адам исламда чоңойсо дагы караңыз. Ал сөзсүз исламдан ажырап кете берет деген. Мен мусулманмын деген нерсе адамды куткарып калбайт. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтып калса адам куткарып калбайт. Мен мусулман өлкөдө жашап атам го дегенде куткарып калбайт. Мен мусулман болуп төрөлдүм го дегенде куткарылбайт. Мен досторум баары мусулман дегенде куткарбайт. Үйрөнөсүз, түшүнөсүз, амал кыласыз. Ошондо сак болосуз. Антпесе Аллах сактасын, мына тарых канча нерселер болуп келатат.